Парламент депутаттары судьялардын статусу тууралуу мыйзам долбоорун 3-чү окууда кабыл алды. Аталган долбоорго ылайык мындан ары сотторду телефондук сүйлөшүүлөрдү тыңшоого алынат. Депутаттардын колдоосун тапкан мыйзам президент кол койгон күндөн тарта күчүнө кирген турат. Мындан тышкары соттор кеңешин президент, парламент жана соттор кеңешинин өкүлдөрүнөн турган дисциплинардык комиссия түзүү пландалууда. Соттор кеңеши жана дисциплинардык комиссия мыйзамды бузган үчүн сотторду убактылуу кызматтан алуу укугуна ээ болот. Мыйзамды эмилгечилери аталган мыйзамды соттордун ачыктыгын камсыздоо үчүн кабыл албагандыгын айтышса, жарандык активисттер муну менен соттордун эркиндигин чектөө катары кабыл алууда. Судьялардын ишмердүүлүгүнө байланыштуу жаңы мыйзамдын жайына кесиптешим Исмат Ибрагимов токтолот. Исмат, парламент колдогон судьялар статусу тууралуу мыйзам долбооруна кандай өзгөртүүлөр киргизилиптир? Жалпы эле ушул кабыл алынган мыйзамга ачыктама бере кетсеңиз. Рахмат Назик, соттордун судьялардын ишмердүүлүгү тууралуу мыйзам долбоорун Республика Ата Жогорку фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов сунуштаган. Ал бул жол менен сот тармагындагы коррупцияны азайтуу максатын көздөгөндүгү менен түшүндүрүп келет. Ал эми бул мыйзамды депутаттардын 96 депутат колдоп берди. Президент бул мыйзамга кол койгондон кийин атайын ошо болочоктогу судьялар атайын окуудан өтүп, андан кийин сынак тапшырышат. Мындан тышкары соттордун кеңеши жана ошондой эле дисциплинардык комиссия өз ишин баштайт. Алардын курамын президенттен 3, ал эми жогорку кеңештен 3, соттордон болсо 3 киши алардын курамын түзөт. Алар судьялардын ишмердүүлүгүнө баа берет, ошондой эле соттор кеңеши жана дисциплинардык комиссия мыйзамды бузгандыгы үчүн сотторго биринчи эскертүү берип, андан кийин сөгүш жарыялатса, андан кийин иштен алуу укугуна дагы ээ болот. Ал эми бул соттор кеңешинин чечими судьялардын иш акысына таасирин тийгизбейт. Качан гана ошол кызматтан четтетилген сот тергөө иштеринде күнөөсү аныкталбаса, кайра кызмат ордуна келиши мүмкүн. Сиз ачыктагандай соттор телефондорун тыңшоого уруксат бериши керек экен. Муну соттордун өзүнүн туугандарын тыңшоого жол берет дегенди түшүндүрүп жатса керек. Бул алардын конституциялык укуктарын бузган болуп эсептелбейт бекен? Бул мыйзам долбоору ушул жылдын башында февраль айында катуу талкууга алынган болчу. Анда учурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева дагы бул адам укугун чектөөдө катары баалаган, аны ачык сындап чыккан болчу. Ошондой эле бул мыйзамдын кабыл алынышын жарандык активисттер дагы соттордун укуктарын чектөө, ошондой эле кол бутун байлоо катары сыпаттап жатат. Соттук системаны бир гана телефондук тыңшоону улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы гана алгандыктан бул сотторго ачык басым деп эсептейт жарандык активист Рита Карасартова. Азыр бул жарандык активисттин пикирине токтоло кетсек. Потому что внесли сначала норму в Конституцию. Алар соттордун эркиндиги эмне экенин түшүнбөй бул мыйзамды кабыл алышты. Судьялардын баскан турганы туугандары, достору менен сүйлөшкөндөрүн, өз ара сырларын угуп, ой, пикир, позицияларына чейин тескеп турганы туура эмес. Анда эркин сот деген түшүнүк кайда калат? Муну сотторго болгон басым деп эсептейм. Вот они не должны доминировать друг над другом, да? Бирок бул жарандык активисттердин пикирин четке каккан юристтер дагы бар экен. Мурдагы сотторду тандоо кеңешинин мурдагы төрагасы Шамарал Майчиев бул жерде адам укуктары бузулбагандыгын, баары баш мыйзамдын негизинде гана өткөндүгүн айтууда. Анын пикиринде өткөн жылы республикада өткөн референдумда ошол соттор кеңешине, ошондой эле соттук системага дагы өзгөртүүлөр киргизилип кабыл алынгандыгын, аны эл колдоп бергендигин. Ал эми азыркы мыйзам болсо ошол баш мыйзамдын негизинде каралган жоболорго гана ылайык кабыл алынгандыгын, бул жерде эч кандай туура эмес аракеттерге барбаган деген оюн билдирүүдө. Анын айтымында ошол соттордун кызматы атайын коомдук көзөмөлдө турганы бул жакшы көрүнүш деп эсептейт. Эми бул тууралуу коомчулуктун ою кандай экен? Активисттер мыйзамга кандай мүнөздөмө берип жатышат? Активисттердин айтымында бул жерде биринчиден мыйзамдын негизги максаты бул тармактагы коррупцияны жоюу болуп эсептелгендиктен, ал эми активисттердин коомчулуктагы ою бул эч туура эмес, бул жанагы эч ишке ашпаган популизм катары баалашууда. Себеби ошол башка туура эмес мыйзамсыз жолдорго барган судьялар телефондон иш жасабаштыгын, алар муну мурдатан эле биле тургандыгын айтышууда. Бул мыйзам киргизилгени менен жанагы туура эмес иштердин баары көмүскөдө боло бере тургандыгын айтууда. Бул мындай мыйзамдын натыйжа бербегендигин, башка өлкөлөрдө дагы эч кандай жыйынтык чыкпагандыгын айтууда. Себеби
ошол жанагы акча уурдоо же болбосо бир мүлктү өздөштүрүү максатында жасалган иштер телефондук сүйлөшүүлөр менен ишке ашпастыгын айтууда. Бул жөн гана ошол коомдун оюн бөлүп, ошондой эле жанагы ишке ашпаган көрүнүштөрдүн бири катары бааланууда. Рахмат кесиптеш Исмат Ибрагимов соттордун телефондорун тыңшоого уруксат берген маселенин тегерегинде кеп салып берди.